Крым чөйрөдө чоң ызычуу кан төгүүлөр болуп, Крым авторитет Камчы Көлбаевдин доору бүтөбү. Өздүк булактардын билдирүүсүнө караганда, жакын арада криминал чөйрөнүн даражалуу мүчөсү, жалпы спорт чөйрөнүн башкаруучусу аталып жүргөн Арслан Байгелдиев абактан бошотулат. Ал учурда номер 1 СИЗОдо Кайман аты Сакал Улан Токтосуновдун балдары менен отургандыгы белгилүү болду. Сакал да криминалдык чөйрөдө кадырлуу адамдардын катарында. Бизге белгилүү болгондой, учурда Кыргызстандагы криминалдык чөйрөнү Камчы Көлбаев тескейт. Бирок ал кишинин учурда аткарып жүргөн жумуштары көпчүлүк Крим чөйрөдөгү адамдарга жакпай, ичара улам-улам ызычуулар коштолуп жатат. Жакында Аска Кайман атына ээ болгон, Кыргызстандагы башка улуттарды ордуна койгон Арслан Байгелдиев бул маселеге чекит коеру күтүлүүдө. Эл арасында Крим чөйрөгө аралашкан деп айтылып жүргөн Камчы Көлбаевдин доору да бүткөнү калды көрүнөт. Учурда тар чөйрө арасында Арслан Байгелдиев абактан чыгаары талкууланып, ал чыкса кан төгүүлөр да болуп кетиши ыктымалдыгы болжолдонот. Ардактуу YouTube көрөрмандары, бул маалыматты бизге Өздүк булактар кабарлады. Дал ушундай маалыматтарды сиздер да билдирүүнү кааласаңыздар, төмөндө биздин WhatsApp аркылуу номерибизге кайрылып, ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды билдирсеңиздер, биз сиздерден келген каттарды YouTube каналыбызга жайгаштырабыз.